Биздин министерствода бир реабилитационный борбор чоңдор үчүн жана балдар үчүн аралаш. Андан сырткары азыр эки реабилитационный борбор курулуп атат. Бул Беловодский психоневрологическийде, анан Жаллабадский психоневрологическийде. Его да. Келечекте мындай проемелер барбы? Пландаштырылган ар бир райондо же чоң областтарда бир-бирден хотя бы жетөөнү ачабыз депчи. Эмнеге анткени деген биз мындай эл кыдырганда көп кайрылышат да, ар бир райондо жок дегенде бир кичи болсо дагы ачсак жакшы болмок деп. Тиги алыс айылдардан жетишпей жатабыз деп. Анан ГЧП сыяктуу ошондой бир немелерди, программаларды караштырдыңар беле? Азыр в рамках жеке жарандар менен кошо аралашып госзаказа кичинекей реабилитационный борборлор бүгүнкү күндө бизде каржыланып жатат. Мындан сырткары ар кандай эл аралык уюмдар тарабынан ГЧП сыяктуу болгон программа менен келген борборлору же частныйларбы? Жок, общественные организации. Это в основном родители детей инвалидов сами организовывают общественные фонды, они обращаются к нам на госсоцзаказ или же в международные организации. А саны канча ошолордуку? Толук маалымат. Урматтуу Иса Шешенкулович, урматтуу депутаттар, урматтуу Эльвира Жыргалбековна. Бизде медицинский жагынан Жаллабадта 3 реабилитационный центр бар. Бул Бакыт, анан Базар Коркон, Кускоратада. Баткенде Нур деген реабилитационный центр, анан кийин Кызылкыяда бар. И Ысык көлдө, Ак сууда, анан Чүйдө 3 бар. Бул Максат, Родничок, анан кийин куратологияда. И шаарда бар 70 койка. Ушул реабилитационный Чакан Турбаев, Чакан реабилитационный. Чакан реабилитационный центр. Мен эмнеге сурап атам, ошол биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбызды мындай коомго аралашуу бир мамлекеттик программалар барбы? Они живут в своем замкнутом мире, да, эл менен да аралашпайт. Ошондой кандай программалар бар мамлекет тарабынан? Биз аларды элге кантип аралаштырабыз? Анткени эми билесиздер, мектептерге дагы балдарыбыз алар по отношению к ним жестокий, да, мындай көп кабыл алышпайт. Инвалид десе биз башкача карайбыз да, ошол именно социумда кичине бир неме көңүл бурулбайт да. И вот они остаются один на один в своей жизни. Как мы их социализация маселесин кандай карап атабыз? Ооба, азыр мына конвенция Кудай буйрса ратификация болсо, ушу балдарды жана инвалидтерди мындай коомго социалдаштыруу боюнча бир топ иш-чаралар жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө мисалы бүгүнкү күндө азыр биз мына Дастан Далабаевич менен дагы бир мыйзам долбоору боюнча иштеп атабыз. Ушу бала бакчаларда, мектептерде баягы оор майыптуулугу жок, мындай ошо мектепке барууга мүмкүнчүлүгү бар адамдарды бир квоталарды коюп, ушуларды аралаштыруу боюнча биз иш-чара көрүп атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде коомдо бир стигма бар. Булардын үстүнөн кабыл алышпайт да. Маселен, өткөндө мага бир топ коомдор келип айтып кетишти. Биз барган бассейнге дагы бизди бассейнге да киргизбей коюп атышат. Себеби бизди баягы колу жок же буту жок суда сүзүп жүрсөк, клиенттер качып кетет экен. Анан ошо мындан кийин келбей эле коюңузчу деп бизди ушинтип чыгарып коюп атат депчи. Ушуга окшогон ушундай бир жагымсыз көрүнүштөрдү жоюу боюнча иш-аракеттер болот. Кандай иш-аракеттер болот? Мыйзам түрүндө мен азыр айтып кеттим, мына Дастан Далабаевич менен дагы ошо билим берүү мыйзамына мына ошо бала бакчаларга, мектептерге квоталарды киргизүү боюнча. И бир маалымат түрдө мындай мен ойлойм бул телевидениеде программаларды жүргүзүш керек. Компания жүрүш керек, маалымат компания жүрүш керек. Алтынай Сейитбековна, айтсаңыз мага биякта врожденный аномалии деген боюнча да эмнеге мындай проблемалар чыгып атат? Бул деген при планировании беременности туура эмес болуп атабы? Витаминдер жетпей атабы? Мамлекет тарабынан начиная от обогащенной муки, заканчивая какими-то программами, да, ошол биз аралашыш керекпизби? Эмне жетишпей жатат ошол жактан? Саны өсүп атат деп берип атасыздар да? Ооба, Эльвира Жыргалбековна, өтө комплекстүү маселе экен. Анткени карап көрсөк, ошол эле сердечно-сосудистый жана онкологический дагы балдарга азыр өсүп атат да. Акыркы 3 жылда рост наблюдается. Жана мен айтып кеткен экология маселеси өз убагында биздин жаш кыз келиндерибиз жанагы учетко турбай ошондон дагы болуп атат. Ошол себептен биз болсо азыр жанагы поликлиникаларга жана айлык майнасын көтөргөндө бирден бир эме болду да, ошол индикатор катары. Ошол кыз келиндерди 12 жумага чейин өз убагында учетко тургузса, бул дагы жанагындай бал. А бал болсо бул акча. Ошол эле 1 жашка чейинки балдарды патронаж кылуу үйдө мурункудайчы төрөлгөндө
өлкөлөрдөн. Анан скрининг жанагы системасы мына өзүңүздөр билгендей Пренатальный депутаттардын колдоосу менен ошол да 40 миллион сом бөлүнүп скрининг системасы. Муну жанагы эле обогащенный МК деп айтып кетпедиңизби? Бизде ошондой мыйзам бар экен. Бирок тилекке каршы бул мыйзам иштебей жатат да, анткени ЕАЭСтин алкагында жана технический регламентке ылайык андай норма түшүп калыптыр. А бизге 90% ошол импорт болуп ун келет. Ошондуктан мунун үстүнөн дагы биз болсо азыр мындай иштерди жүргүзүп атабыз. Чтобы биз азыр киргизелик десек, алар айтып атат бул барьер деп. А биз болсо бул барьер эмес деген, анткени калктын саламаттык сактоо жөнүндө кеп болуп атат деп, ошону азыр ЯЭК комиссиясына чыгарып атабыз. Бул жерден сиз айтып кетпедиңизби, онкология боюнчачы акыркы илимий изилдөөлөрдө употребление красного мяса ведет к онкологии дейт. Вот биздин менталитетибизге, биздин пищевой привычкаларга жараша буну элге кандай түшүндүрөсүздөр? Кандай мындай же программа киргизип же түшүндүрүппү, жашылча жемиштерди көбүрөөк жеш керек деп, унда билесиз глютен бар, аны азайтыш керек, кызыл эттин санын азайтыш керек. Ошону кандай как можно вот это изменить пищевые привычки народа, да? Потому что это ведет к онкологии деп ачык айтылып атат уже. Элвира Жыргалбековна, мен ойлоп атам, бул жерде только жанагындай маалыматтык кампанияларды жүргүзүпчү, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой жанагы коркунучтар жөнүндө айтып, антпесек мен ойлойм, ошол эле алкоголизм маселеси бу дагы бар. Маалымат программалары. Ооба, жанагы что влияет, да, на инвалидность, на пороки, на аномалии. Ошол маселе дагы бар. Анан албетте жанагы жакырчылык дагы, анткени көбүнчө бизде жана мен айтып кетпедимби, чай жана нан, көп учурларда, наныбыз болсо жанагындай не обогащенныйдан болсо бул анемия экен. Анемия болсо жана лейкемияга алып келет экен. Ошондой взаимосвязь есть. Ошол эле кант диабети боюнча дагы азыр балдардын арасында дагы көп. То есть бунун баарын караштырып иштеп атасыздар да? Албетте бул только информациялык кампания жана первичкалар иштеш керек да. Ошондуктан биз болсо аларды кичине болсо дагы стимул болсун. Ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, лекцияларды окуп, мисалы да, доктурларга. И кыз келиндерибизди 12 жумага чейин сөзсүз түрдө учетко тургузуп, бир айда бир анализдер тапшырып, анан болсо жанагындай мен ойлойм жакшы бир мындай. И акыркы суроом, Улукбек Тойчубаевич, сизге суранычта где-то мен уже бир жолу сизге кайрылган болчумун, бир 3 ай мурда сокулуктан деген инвалидный коляскаларды берип жатканда өзүм таратып жүрүп, бир нерсеге мен болуп калдык да, балдарга деген инвалидный коляскаларды берип жатканда килограмм боюнча саналат экен да. Баланын бою узунураак болсо, ал коляска тарыраак болуп калат да. Ошол эки случайды өзүм министрге чалып алмаштырганбыз да. Ошону деген бир мындай соцработниктерге көңүл буруп коюшсунчу. Замерлерди алып атканда канча килограмм деп эле сурап коюшат экен, келгенде деген на месте по факту эки баланы деген батыра албай койдук да. Жарайт, эске алалы. Рахмат.